Туугандар, ассаламу алейкум. Кандайсыздар, амансыздарбы? Сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздерге Оштогу Иго-Восток кичи районунан сатка коюлган өзгөчө проекттеги дагы бир үйдү чагылдырып бермекчибиз. Андыктан дарегин билип алыңыздар. Түз эле Төлөйкөн тарабы Жаңы мост тарап менен жогору чыктык. Сиздер көргөн, билген 3 ача жолдо турабыз. Ырыскы дүкөнү тарапка жүрсөңүздөр, сиздер Южный тарапка чыгып барасыздар. Ал эми мына ушул эле жерден сол капталга Курманжан кичи маркети тарапка жүрсөңүздөр, жогорку Мамакеев жеткинчек андан ары дачага кирип барасыздар. Ал эми сатка коюлган өзгөчө проекттеги үйлгө мына ушул эле кампустун арткы тарабы Кабулов Аби атындагы көчөгө бурулуп, түз эле Латокту бойлоп кирип барабыз. Медфактын арткы тарабына Кабулов Аби көчөсүнө 46-үйгө кирип бара беребиз. Кана жүрүңүздөр. Туугандар, сиздерге айткан жанакы мечиттен Латокту бойлоп ылыйкы тарапка түшүп келдик. Сиздер көрүп турган подстанциядан сол капталга Кабулов Аби көчөсүнө бурулат экенбиз дагы бир аз жүрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышта сатка коюлган мына бул өзгөчө необычный проекттеги 41-үйгө келе бересиздер. Дароо байкайсыздар. Мындай проекттеги үйлөр Ош шаарында же ушул, же болсо дагы бирөө же экөө гана болот. Эси жанында мен акырын кепке тартып, канча сотук, узун туурасы, шарттары тууралуу сиздерге маалыматын алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аба, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Тынчпы иштериңиз? Жакшы. Үйдү сатка коюп турсуз? Койдук үйдү сатка. Чек жеет кобунуңуз ушул эле жерден, а? Башка жака түшүп калгандай болобуз го, аба? Ошондой. Канча сотук жерде жайгашты бул үйүңүз? 100 сотук жерде жайгашкан үй. Бош жер калдыбы? 3 сотуктун бардыгына салган окшойсуз. Батыр. Бар, бош жер. Машалла. Заборлорду келтирипсиз. Бул баягы биздин өзүбүздүн канттан чыккан заборлорбу? Канттан чыккан шифер ошол. Шифрлар. Өзгөчө заборлор деңиз. Кенен варатаны коюп турсуз. Граница ошондо мына бул жерден бүтөбү сиздики? Ооба, ушул жерден. Ал эми аркы тарабы болсо тетиги бош жерге чейин барат. Бош жерге чейин. Кире берели ичкериге, жүрүңүз. Жүр, кеттик. Жүрүңүздөр. Туугандар, 41-үйгө мына бул не деген проект болуп калды эми, аба? Евро проект го бул. Бисмилла. Охо. Үйдү караңыздар, Светтерди жандырып коюпсуз. Ооба. Үйдүн ичкерки тараптарына. Даярсызбы? Даярбыз. Келиңиз, баштай берели. Туугандар, Евро проекттеги үй. Алдыңкы тараптарын караңыздар, бурчатканы басыпсыз. Басылганбыз. Бул жака гүл бакча кылат окшойбуз. Гүл эксе болот. Газон. Же дагы бир бактарак деңиз. Оң капталда дагы бош жер калтырыптсыз го. Бул жерге да ошондой. Ошондой эле. Жазма себе турган. Топурагы даяр экен, а? Даяр. Сууну чыгарып коюп турсуз бул жакта? Суу бар. Бош жер кенен экен да бул жерде. Бул жерде бир арка кылып, унаа токтотконго жана башкага место кеңири экен. Болот. Ошондо общий жериңиз, 3 сотук жериңиз, узун турасы канча чыгып калат? Турасы 950, узуну 3150. 3150. Мына бул туугандар, сиздер көрүп турган 3150 тарабы, узун тарабы тетиги кырайга барат экенсиздер. Ал эми турасы болсо 950 экен. Үйүңүз канча болуп калды узун турасы? Үйдүн турасы 930, узуну 1155. 1155ке 930 деңиз. Бүткөнбү бардыгы, аба? Бүткөн бар. Киребиз, жашай беребизби? Кирип жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Өзгөчө салыпсыз го, аябай, өзгөчө. Необычный үй экен, туугандар. Жүрүңүздөр, ичкери кирели. Мына эшиктен кире беребиз да? Кире беребиз. Канча кабат болуп калды? Бул 2 кабат. Подвал барбы, жокпу? Подвал менен 3 болуп калат го. Подвал дагы барбы? Подвал бар экен, туугандар. 3 кабат ошондо. Бул жагы лестницадан кире берет экенсиздер. Сырткы тараптарын караңыздар. Өзгөчө европейский стилде жасалгаланган. Тетиги жогорку тарапта балкондор уюштурулуптур. Анын дагы жогорку тараптарына светтер коюлуптур. Түндөсү жанса керек, аябай, сонун болуп. Балконго чыгып, чайды айлантып деңиз. Бул жакта караңыздар, күн батыш тарабында 2 кенен терезелер, пластик коричневый терезелер, мына ошондой эле эшиктер коюлуптур. Лестница менен ичкери киребиз, жүрүңүздөр. Охо, бисмилла. Алсаң ушундай үйдү ал, жашасаңыздар, ушундай үйдө жашаңыздар, туугандар. Кире беребизби ичкери, аба? Кирдик. Бул жагы кандай болуп калды? Прихожка. Прихожка. Канча чыгып калат узун турасы? Прихожка 1.65, 4.40. Узун турасы. Ооба. Бул жагына чакан подоконник тагылган экенсиз да? Подоконник. Занескаларга чейин бүтүрүпсүз. Бул мебелдер заказ келдиби? Булар заказ жасалды. Кийим-кече, бут кийим ушул жака кое берет экенсиз. Коюлат. Бул жака дагы терезе койгон экенсиз да? Терезе коюлган бул жака. Терезе, аналичкаларына чейин коюлуптур, туугандар. 2 эшикпи? Бир эле эшик бул жак.
Мунуңуз бурун эшик экен. Арткы тарабы пластик эшиктен кирип келе берет экенбиз да. Автоматтарды коюп турсуз. Ар бир бөлмө өзүнчөбү? Өзүнчө. Жүрүңүздөр. Туугандар, потолоктору гипсокардон, кечи лампалар, люстралар бүт баары коюлуп тур. Ичке киребиз. Кана жүрүңүздөр. Охо. Мына караңыздар, Туугандар, жакшылап кулакты төшөңүздөр. Экранга жакыныраак олтуруңуздар. Келиңиз мала. Бул жагы холл болдубу? Холл бул жары. Кандай ремонт болду бул? Не деген стиль болду? Бул эми Евростиль Акыркы үлгүлөрү деңиз. акыркы үлгүлөрдө кошулган. Лестница, песница бүт баары бүтүптүр да. Бүт баары бүткөн. Колдун узун турасы канча чыгып калат? Холдун узун турасы 4.45, 4.40. Узун турасы. Бардыгын кафель кылдыңызбы? Кафель, теплый пол бастым. Түбүндө топлый пол бар. Ошого ысык болуп турабы була? Ысык. Тетиги тарабында топлый полдун туугандар кнопкалары турат. Караңыздар, пол ысык экен, жылуу экен. А бул жака жылуутуучу жабдыктарды киргизипсиз го. Котел барбы? Котел бар. Подвалда. Подвалда. Котел бар экен, топлый пол бар экен. Сиздер холлду көрүп турасыздар, туугандар. Лестницанын ылдыйкы тарабын караңыздар. А бул жерге мебелдерди коюп, жана башка буюм тайымдарды койсок, место кеңири экен да. Эшиктерди бүт баарын окшош коюпсуз. Абналичкаларын караңыздар, жогорку тараптарын караңыздар, туугандар, короналарында. Бул жагында сол капталында күзгүлөр дагы бар экен. Эми бир четинен бөлмөлөргө акырын кире берет. Мына биринчи эшик кандай бөлмө болду? Бул эми мыйман бөлмө десе болот. Конок бөлмө. Конок бөлмө. Охо. Мына ремонт сиздерге. Келтирипсиз го ака бул жагынчы. Машалла. Узун турасы канча чыгып калат? Так, 3'e 50, 4'e 60. 3'e 50, 4'e 60 узун турасы. Ооба. Мына ушу сантиметрине чейин билет экенсиз да? Машалла. Точкаларды караңыздар. Жакын точкалар. А бул жагында атайын телевизор койгонго антенналар дагы кириптир. Полдору болсо ламинат, занавескалар, өзгөчө серый түстөгү моющий итальянский обойлор менен капталыныптыр. Потолоктору болсо гипсокардон бака? Гипсокардон. Гипсокардон, анын үстүнөн обой, люстра, тетиги тарабында болсо вытяжка. Бул вытяжкалар дубалдан жогору чыгып кеткенби? Жогору чыгып кеткен. Дубалдын ичинен, турне. Зор болгон экен да. Отоплениялар кириптир. Бул жагы баякы эшиктин алдыңкы тарабындагы кенен терезе да. Кенен терезе бар. Бир ачып коеюн бул жагына. Манакей, туугандар. Тетиги воротадан бери кирип келдик. Биз биринчи кабаттабыз, биринчи бөлмөдөбүз. Жакшы, узун турасы. Подоконниктерге чейин бүт баары пластик. Караңыздар. Ремонт аябай сонун болуптур. Арткы тарабында дагы бир терезе бар экен. Бүт баары жайын экен, кыскасыча. Только келиш керек, жашаш керек. Мына доборкаларына чейин коюпсуз да эшиктин, а? Коюлган бүт. Полностью эшиктин ичкерки доборкалары, обналичкалары бардыгы коюлуптур. Кара жүрүңүз. Бул дубалдаргадан жарыктандыруучу жарыктарды коюп турсуздар. Аябай сонун чыгыптыр. Бул эшигиз кандай болуп калды? Бул жуунчу бөлмө. Санузел. Санузел. Охо. Топлый пол барбы жокпу ага? Бар топлый пол. Бар. Раковина бар экен, күзгү бар экен. Аркы тарабын көрүп атасыздар. Ремонтту караңыздар. Ремонттучу. Өзгөчө стилде ремонт болуптур. Арткы тарабында чакан форточкалары, вытяжкалары, жогорку тараптары болсо натяжный потолок окшойт. Кичи лампалар коюлуптур. Кыскасы туугандар зыңк экен. Сол тарабына караңыздар. Бул жагына раковинага жанаша стиральный машинеңиздерди коюп экенсиздер. Дап-даяр экен. Ушундай саясттар айланта бересиздер. Бул жака дагы жылытуучу жабдыкты киргизип коюпсуз да. Кирген бар. Топлый полго жанаша кылыпчы. Сиздер биринчи кабаттагы санузелди көрдүңүздөр, туугандар. Бул эшикти жаап, кийинки бөлмөгө киребиз. Жүрүңүздөр. Бул жагыңыз Кухня, ашкана. Ашкана бул жак деңиз. Ого! Бул баягы итальянский кухня мебелдерби? Ошол итальянский мебелден. Акыркылары баягы, акылдуулары. Караңыздар, туугандар, бүт баары бул мебелдин ичинде болот. Итальянский кухня мебелдер, фартуктар кафелдениптир. Жогорку тараптарына чейин сиздер бардыгыны колдонсоңуздар болот. Потолокту караңыздар. Гипсокардон менен өзгөчө жасалган светтер коюлган. Мына мындай ортоңку тараптарына дагы өзгөчө светтер коюлуп, эки терезе, подоконник, жылытуучу жабдыктар полу болсо кафель экен. Дубалдары болсо өзгөчө акыркы модельдеги обойлор. Узун турасы канча чыгып калат ака? Так, 3'e 75, 5'e 5. 5'e 5, 3'e 75. Узун турасы. Узун турасы. Кафель экен бул жактагы. Теплый пол. Теплый пол, кафель, отопление кирген туугандары. Бул жагы арткы эшиги. Мына метфакка чыгып кетебиз бул жактан. Бул жактан метфакка чыгып кетсең да болот. Эми подвалга чыгып бул жакка. Кошумча эшик бар экен да? Бар.
чыгып эс алганга, отурганга. Мына туугандар сиздер көрүп билип угуп жүргөн медфак мына ушунун эле арткы тарабына тетиги кызыл имараттын капталына келе берет экенсиздер. Кана жүрүңүздөр. Эки код бар экен, эки лестница бар экен артында капталында. Мына боковойн не кылганса экен? Бул жагы өзгөчө болуп турган. Бул эми декоративный жасалган. Атайын мына ушу капталын ушундай жасадыңыз. Машалла. Аябай сонун чыгат экен. Караңыздар. Аябай сонун чыгыптыр. Жогорку тараптарына дагы светтер коюлуп, жарык түшүп, өзгөчө чагылышат экен. Эшиктер коюлган, бүт бары доборкаларына чейин. Жүрүңүздөр. Сиздер кухняны көрдүңүздөр. Андан ары холго чыгып, акыркы эшикке кире берели. Бул жагыңыз кандай бөлмө болду бул жак? Бул дагы бөлмө, мыйман Конок бөлмө, отурчу бөлмө. отурчу. Узун турасы канча чыгып калат? Так 3 75 3 75 узуну. А турасы болсо 3пү? 3 5. 3 5 экен. Отопление кирген, күн чыгыш тарабында бир терезе, занавеска, обойлору болсо классический обойлонуптур. Потолоктору гипсокартон, светтер, гриптер, плюстар полу болсо ламинат экен бул жакчы. Буну түбүнө ташладыңыз фольгалардан. Бүт бар. Подмаяк стояшкалар болгон, монолиттер болгон. Жакшы. Отопление кириптир. Туугандар бул жакка дагычы. Жүрүңүздөр. Сиздер биринчи кабатты көрдүңүздөр. Холдон сиздерге бир катар бүт барын чагылдырдык. Бурон эшиктен кирип, мейманканага, санузел, кухня, дагы ага жанаша олтурчу бөлмө көрдүңүздөр. Эми жүрүңүздөр. Мына лестница менен акырын жогорку тарапка көтөрүлүп, экинчи кабатка чыгалар. Экинчи кабатта канча бөлмө бар ака? Экинчи кабатта деле ушунун эле копиясы, ушундай эле. Ушундай эле. Лестница полностью бүтүптүр да. Бүткөн. Сонун. Аябай сонун бүтүптүр туугандар. Эгерде жашайын десеңиздер, алам десеңиздер туугандар, мынакей үй сиздергечи. Жогорку тарапка чыгып келе бересиздер. Лестницаларга дагы бүт барына обойлор жабышылган, атайын свет точкаларды койгонго точкалардагы светтер дагы коюлган. Жогорку тарапка чыгып келе бересиздер. Кана жүрүңүздөрчү. Бул жагыңыз дагы келен экен да? Келен. Бул жак балконго чыгып кетебиз. Балконго чыгабыз ал жактан. Чыксак болобу? Болот. Бир тарабынан чагылдырып кете берели. Түз эле лестницадан чыкканда туугандар бир терезе бар экен. Анын арткы тарабына жанакы сиздер сырттан көргөн мына эшиктен балконго чыгабыз. Оң капталдан чагылдыра берели. Охо. Вообще зор экен, а. Зор экен. Светти жандырдык, караңыздар. Жогорку тараптарында светтер жанды. Балкон кеңири отурасыздар. Тетиге баратан тамаша кылып, андан ары жогорку тараптарды көздөп дегендейчи. Жергенен гүл бакча кыласыздар, бак эгесиздер, газон, унаңыздарды токтотосуздар дегендейчи. Балкондун узун турасы канча чыгып калат, аба? 4 85, 2 15. 2 15ке 4 85. Тосмолор коюлуптур. Экинчи кабаттын автомат өзүнчө экен да. Өзүнчө. Экинчи кабаттыкы өзүнчө экен, бул жерде турат туугандар. Сиздер экинчи кабатты көрүп жатасыздар, балконду көрүп жатасыздар. Мына бул жердечи. Жүрүңүздөр. Бөлмөлөргө кирели. Мына биринчи эшиктен кире берейинби? Кире берейин. Кана. Бисмилла. Экинчи кабаттабыз. Бул жагыңыз? Конок бөлмө бул деле. Конок бөлмө. Биринчи кабатта конок бөлмө, экинчи кабаттан конок бөлмө экен да? Кенен бөлмөлөр. Ошондой эле размерби? Ошол эле размер 463 эле. Мынакей. Размерин уктуңуздар, ремонтун караңыздар эми. Баа бериңиздер. Полу ламинат, алдыңкы тарабында кенен панорама терезе туугандар. Капталында дагы бир терезе, отопление, занавеска. Ал эми бул боковой болсо өзгөчө классический ремонт болуптур. Тетиги жерлеринизде свет жанат окшойт. Атайын коюлган окшойт, а? Коюлган. Сонун. Вытышкалар коюлуптур, точкалар коюлуптур туугандар. Бөлмөнүн узун турасын, ремонтуну көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Бул бөлмөңүз жанаша кандай бөлмө болду? Бул санузел. Санузел. Экинчи кабатта дагы барбы? Бар. Охо. Бир канча семья жашаса болгудай экен туугандар. Экинчи кабаттагы санузел. Удум ошондой эле размерде, караңыздар. Раковина, санузел, бүт бары. Отопление, жогорку тараптары кафелденген, вытышкалар коюлган, натяжной потолок, мурундагы капталына дагы буюм-тайым, автомат, стиральный машинени койсоңуздар болот экен. Бул жакта аристон бар экен, а? Бар аристон. Ушул жерден кетет. Ысык суу, муздак суу. Эшиктер бүт бары, доборкаларына чейин, топлый пол барбы жокпу бул жериңизде? Бар. Жаптык туугандар. Санузелди көрдүңүздөр, экинчи кабаттагы. Кана жүрүңүздөр. Ого, ака. Бул жагы спальня окшойт. Спальня. Машалла. Пленкасы сирлелеп комнаңыздын.
жаңылык ээси келип жатат экен да иншалла. Кудай буйруса. Сыйрып туруп, төшөктү салып туруп, а? Канча болуп калды бөлмөнүн узун турасы? Так, бул 3 ке 75, 5 ке 5. Размерин уктуңуздар. Мына бул обойго эме өзгөчө майны бериңиздер. Караңыздар. Караңыздар. Классический европейский проекттеги үйдүн ичкерки ремонтторун көрүп жатасыздар. Сиздерчи? Капталкы, күнчыгыш тарабында 2 терезе, 2 отопление, бүт мебелдер жайгаштырылыптыр. Бул жагында капталкы, жана боковойунда дегендейчи. Бул мебелдерди бүт барыны кошуп туруп заказ бердиңизби? Ооба, кошо. Машалла. Потолоктору гипсокартон. Кичи лампалар коюлуптур. Иллюстраналы тагастар тугандар болду. Үйдү көрүп атасыздар. Молочный цветтеги акыркы үлгүдөгү мебелдерди алып келип жайгаштырып коюптур. Пленкасыны иншалла сиздер келсеңиздер сыйрыйсыздар. Тугандар, свет точка ремонт полу ламинат кыскасы зыңк экен бул жагычы. Кана жүрүңүздөр. Мына акыркы эшигиңиз калдыбы? Ооба. Бул жагыңыз детскийби? Детский бөлмө. Мебелди алып келип койдуңузбу? Даяр. Даяр деңиз. Сиз өзүңүздү ойлобой эле баягы ала турган адамды ойлогон окшойсуз көбүрөөк, а? Ошондой болуп калды. Мебель вообще зор экен. Тугандар, караңыздар. Бала чаканы ушул жака айдай бересиздер да. Түшүп эле чарчайт ушул жердечи. Ремонтун караңыздар. Атайын жаш балдарга ылайыкташтырылып салыныптыр. Тетиги тарабында атайын кийим коюучу жайларына чейин даярдаптыр. Стул, жада калса мындай китеп тектейчелерге чейин даярдап коюптур. Бөлмөнүн узун турасы канча чыгат, аба? Бөлмөнүн узун турасы 3 ке 75, 3 ке 75. Бирдей экен да? Жок. 3 ке 75 узуну, турасы 3 ке 5. 3 ке 5 узун турасы. Күнчүгүш тарабында, метвак тарабында бир терезе бар экен. Отопление кириптир. Полу ламинат экен. Потолоктору болсо гипсокартон, анын үстүнөн обойлор болуптур. Аябай сонун. Ака, бирер күн жашабайсызбы? Вообще сонун болуптур. Тугандар, ремонтчу караңыздар. Лестница менен ылыйга түшө берелим, жүрүңүздөр. Подвалды көрсөк болобу? Болот көрсө. Кана жүрүңүздөр. Подвалга кирели. Зерикпестен көрүп атасыздарбы? Тугандар, сырткы тарапка чыктык. Балкондун светин жандырып коюп, акырын лестница менен түшүп чыктым. Эми подвалына түшөлү. Подвалы кандай болду? Кенендиги, ремонттору дегендечи. Мына капталдан кире беребизби? Каптал. Забор сизге карайбы? Бизге карайт. Кана жүрүңүздөр. Тугандар, үйдүн капталкы оң тарабынан кире берет экенсиздер. Лестницалар менен акырын түшөсүздөр. Бул тараптары дагы бүт бары бурчаткалар басылыптыр. Ал эми дубалдары болсо бүт бары мындай сиздер көрүп тургандай өз ордунда экен. Арткы тарабында дагы жер бар, тугандар, караңыздар. Бул жакта дагы бир кыйла сиздерге жарагыдай жер бар экен. Заборду келтирип коюпсуз го бул жагына. Дарак тинекени тешип чыгып кеттир да. Кана жүрүңүздөр. Мына лестницанын ылдыйынан түшөбүзбү? Ошондо. Подвалыңыз кандай болуп калды? Кенендиги бөлмөлөрү дегенде, же баары бирдейби? Кирип көрөбүз азыр. Жүрүңүздөр. Эки ачма эшиктен ылдыйкы подвалга кирейин мен. Бисмилла. Охо. Кенен го бул жагыңыз аябай эле. Канча чыгып калат? Баягы бильярд, теннис, спорт залы кылып койсок болот экен бул жагында. Өзүнчө. Болот. Караңыздар, ремонтун караңыздар. Капталкы тарабында 3 форточка коюлуптур. Ар бир форточканын түбүндө бирден сиздер көрүп тургандай ытышкалар коюлуптур. Булар дубалдын ичине внутренний кеткен. Сиздер ушул жерден бул Евро проектте түшкөн үйдүн сапатына баа бересиздер. Караңыздар, тумбалар чыккан, сейсмопоисттер бүт бары кеткен. Элитный домдордо кандай болсо, бул жерде дагы удум ошондой. Ширinaсын караңыздар, тумбанынчы 60ка 60 болгон тумбалар кеткен. Сейсмопоисттер дагы удум мына ушундай. Обойлору Евро ремонт болуптур, полдору кафелдениптир. Узун турасы канча чыгып калат, аба? Так, 10га 65, 9. Бул жагы 9. 950. 10га 65, турасы болсо 950. Караңыздар, үйдүн бүт бары жерге ылайыкташтырылып полностью салынган. Сиздер көрүп турган узун тарабы бул 10га 65, андан бери өлчөсөңүздөр 950ге барасыздар. Тетиги ычкаларга барасыздар. Точкаларды коюптур. Потолоктору бүтүптүр. Гипсокартон, анын үстүнө обой, кичи лампалары бүт бары коюлуптур. Кыскача. Мына кичине эшигиңиз эмне болду, аба? Бул жакта от жагуучу жай. Котел. Котел. Кана көрүңүз. Котелду жагыштырып коюптурсуз. Ток менен да иштей берет экен да. Ток менен да иштейт. Көмүр менен, ток менен, кафелдениптир бул тараптардагы. Ушул жерден отту жагасыздар, жогорку тарапка иншалла олтура бересиздер. Тугандар.
Фоточкалар коюлуптур, бул жерге дагы ремонттор бүтүптүр, светтер, точкалар коюлуптур. Мына ушундай подвалдын ремонту ушундай. Жогорку тарабыны сиздер көрдүңүздөр, бааны бериңиздер эмичи. Үйдү салсак, мына ушундай үйдү салсак, машалла. Жүрүңүздөр, сыртка чыга берели. Ала канализация кандай болду эми бул жерде? Kanalizatsiya азырынча местный. Местный септиктер. Келечекте болот. Болот. Акчасын төлөдүк. Төлөп койгонсузбу? Учтурдук. Канализациянын акчасы төлөнүп тургандар, местный септиктер бар экен, сулар бар экен, светтер келиптер. Тетиги сиздер артында көрүп турганыңыздар, булар жогорку медициналык университет, медфак. Андан ары жөө чыксаңыздар, сиздер Эрдем мечитине, андан ары Оштууга, кыскасы бүт жогорку окуу жайларга чыгып барасыздар. Мектеп, садик, бала бакча дегенден бул жерде эч кандай проблема болбойт. Суу, светтен кам санабайсыздар. Арткы тарабыңыздарда агын суу агып атат, алдыкы тарабыңыздарда мынакей таза суу чыгып турат дегендейчи. Забордор болсо өзүбүздүн кант шифрдан өзгөчө стилде жасалгандыр. Сиздер эми Евро проекттин үйүнүн ичини, сыртыны көрүп чыктыңыздар. Документтер кандай болду ага? Документтер бар жайында. Такпы? Так. Өзүмдүн атымда. Не калат, не кетет? Бүт баракалабы көргөнүңүз? Бүт баракалат. Эчтекен албайсыз? Жок. Жөн эле чыгып кетесиз, колго чөнтөк салып. Канча дейсиз ага? Эми 150 деп атам го. Сүйлөшөбүз. 150 000 доллар. Кеме бар да, сүйлөшсөк болот да. Сүйлөшөбүз. Абмен варианттар барбы, жокпу? Вариант жок го. Только наличие. Эми сүйлөшөбүз кал. Майли таңдар. Угатасыздар, 150 000 доллар кеме бар экен, келип, жакшылап сүйлөшөсүздөр, кирип көрөсүздөр үйдү, албетте жактырасыздар. Кемин сүйлөшүңүздөр. Востокто, Төлөйкөндө мына ушундай өзгөчө салкын жерде маза кылып жашаңыздар. Насип кылсын, баарыңыздарга насип кылсын мына мындай авамдын үйүндөй Евро проект үйлөр. Туугандар, соодаңыздарды берсин. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, ыраазы болуңуздар эми. Кантсе дагычы. Үйдү көрдүңүздөр.